Kızlar вообще мақұл болбағылар, балдар кидать етіп кетеді көшеде қаласыңдар. Бұның бала менен қыз дос болудың аяғы чоң катастрофа қайға келіп жолып тұрады. Bu yerде қанша бір қыздар башынан өткерген қыздар да бар, алар айта албайды, потому что қыз дейді, қыздар айта албайды ашығын. Балдар бүт бардығын қылғылықты қылып, қылжыппенен буып, қыздарды шерменде қылған балдардың саны чексіз. Мен бұны сізге тілекке қарсы дастан қосыла албайды, анықтан жаштар сөйлесін. Жо, байке, мен аялымды өзім 2 саатқа танылған кишиге прокат көрген жоқпын да. Досына прокатқа беріп атасың ба? Ошол келинчегимдин досуна берип атам да, анан. Келинчегиң досын танып айтып, келинчегимдин досын ошол мени менен тааныш болсо, эгер ал мындай бул жерден жалаңган балдарды күнөө өргенде болбойт да. Балдар эмес, не только балдар эмес, бул жерде кыздар да күнөө болуп калышы мүмкүн да. Жо, досум, эми аялыңды жөнөтпөй эле кой, чечкимге бербей эле кой, чечкимге. Жо, тилекке каршы мен азыр үйдөн элекмин, мага азырте, бирок жана тиги байке суроо бергенде жооп бердим да. Данияр мырза, сіз канааттандыңыз бы азыркы биздин жаштардын жообуна? Биринчиден мындай да, бизде да окуп жүрөбүз, мисалы үчүн ар кандай учурлар болгондо, мисалы үчүн классташтар ушундай түн бир убакта чалып алып телефонду, анан ал чалынган телефонду жаман көргөн кайын эжеси алып калып, анан эртең менен ушинтип көрүнгөн эркектер чалды деп сөздү кылып, анан кийин ошол үй бүлөлөр ажырашып кеткен убактар болгон да. Бир эле телефонду звонок. Мисалы үчүнчү ошо досу чалып койгон, классташыбы же группалашыбы, даже ошол классташ группалаш болсо да ошондой жакын адам мамиледе болбош керек эркектер менен. Достук баш такыр болбойт, даже ближний контакт орусча айтканда. Кыргызча айтканда жакын 1 метр дагы жакындатпаш керек аларды. Тогуруп кетиши мүмкүн. Тогуруп кетиши мүмкүн, өзүнүн турмушуна, кыздын турмушуна залал келтирет. Себеби дегенде эркек мисалы үчүн сүйгөнүн алат, кыз болсо калат дегендей. Эркек эртең оң кыз менен дос болуп туруп, өзү каалаган кызды ала алышы мүмкүн. Эгер мисалы үчүн кыз 10 эркек менен дос болуп туруп, анан кийин каалаган эркекке тие албайт. Себеби мисалы үчүн мен сурайм да, үйлөнүп атканда, мына кандай кыз тигилдим, ал айтып атса тиги жарым өбөктүн убагында тиги экзамен алдында тиги көйнөгүн жууп берген. Анан боз өбөк үй салып атканда барып тиги көйлөк жасагандардын көйнөгүн жууп берген. Деп ушинтип айтып атса, анан 10 эркек менен дос болсо, мен андай аялды каалабайм. Мен эң апасынан башка бетин өппөгөн, эң бир дагы эркек менен сүйлөшпөгөн, бир да эркектин колун кармаган кызды алышты кылайм да. Урматтуу Данияр мырза. Аларды албайм анан. Рахмат. Азыр ушул дастанга апайчылар айы көбөйдү. Суроо сунуу иштейт, андыктан. Дастанга айткан сөзүнө каршы чыгат элем. Анткени дастан ал эркек бул башына келгенде гана түшүнөт. Ага чейин бул күнүмдүк Азыр деле эркек да. Күнүмдүк сөздөрдү сүйлөп атат да. Бул качан үйлөнөт, ошондо башына келгенде билет да. Ага чейин бул билбейт. Дос менен Дастан, сен билбейт деп атат го, чында билбейсиңби? Барбы? ортодо баары бир кызганыч болот да. Мисалы аялын кантип эле дос баласына жиберсин. Жиберген күндө дагы кандайча сен достуң деп баары бир ар кандай суроолор, майда бара суроолор чыгат. Ошондон үй бүлө акырындык менен, ыркы чыгып акырындык менен бузулат да, бузулат. Деп ойлойсуз, Эми 5 кол тең эмес да, бул жашоодо баары эле андай бузукулук нерсени ортого сала бербейт да. Мүмкүн ал ден соолугун, акыбалын сурап чалып аткандыр. Эгер ал жигиттин, эркектин жүрөгүндө ыйман болсо, эгер ал кыздын эртеңки жашоосун ойлосо, эч качан антип мен аялың мага 2 саатка прокатка берип тур деп эч качан күйөөсүнөн сурап ала албайт. Мындай да, бул чоң кыздар туура эмес сүйлөп алды окшойт билчетти. Эгер ошол жерден туура эмес сүйлөшүп, сен аягы үй бүлөнүн аягы ажырашуу менен аяктайт деп атасың. Эгер аял менен күйөөсү бири-бирин түшүнүп, ынтымактуу, бири-бирине ишенич болуп, ошо сүйүшүп, бири-бирине ишенген үчүн үйлөнүп, бирөө турмушка чыкты туурабы? Эгер бири-бирине ишенип, ошондой болсо, эгер түбөлүктүү жашайт, эч качан кызганыч болбойт, ортодо эч кандай тескерелер болбойт деп ойлойм. Жо, бул кандай ишеничтүүлүктү айтып атасың? Коноктор. Аялыңды бир жака жиберип атсаң, ал түнкү саат 11-де таксимен кетип атса, досум кыйналып калыптыр деп кетип атат. Аны кайсы ишеничтүүлүк жөнүндө айтып атасың сен? Бул ишенич деген жок, такыр бул туура эмес. Сен нени направлениени алып алдың да, по-любому сен жакын таекең болуп дагы бир ага инелериң болуп дагы аялың жиберчү десе. Мен маселе мен өзүм аялымды жеңес чакырып атса, бир тамак борсок бышырып койчу деп чакырса, мен жибербейм. Эмнеге барат элең деп? Эмнеге барасың? Үйдө бышыра турган борсок жок болсо, бу жакта үйдөгү жумуш кыл деп жибермек эмесмин мен. Жок, ушул урматтуу жаштар азыр биздин коноктор айтып атат. Тактап айтканда келинчегимди жибербейм дейт. Силер кошуласыңарбы? Мен жана дос эркек бала менен кыздын ортосунда достук бар деген позицияда болчумун. Азыр эми агайлардын сөзүнөн угуп өзүмө бир тарбия ала алдым десем да болот. Анан
эми мен кайра тескери жагына берки позицияга кошулдум да. Эми берки досторуңа эмне кыласың эми? Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, балким ушул биздин теле берүүдөн кийин айрым биздин замандаштарыбыз сиздер көргөндөй ушундай позицияга өтүп атат. Мен эми баягы мурунку досторуң эмне кыласың деген суроо болот да. Эми алар таарынат да. Кийин эртең сүйлөшпөй калсаң. Сүйлөшпөй калсам, мен ал адам бара калат дегендей байке деле айтпады оюм. Жакшы. Биз бул мырзага айтат элек, эгер сиз бул жерден кыздарды жиберип атасыз деп прокатка деп катастрофа кылып кетип атат деп өзүбүз кылып атабыз, өзүнүн жүрөгүбүздө ыйман жок үчүн бирөөнү катастрофа кылып атабыз да биз. Мен Талгат мырза менен Дастан мырзанын сөзүнө кошулат элем. Эгер биз караңгыда аялыбызды жибербестен күндүз өзүбүз, мисалы деле сиз аял алгансыз, аялыңыз бар. Аял экөөңүздөр үйлөнүп атканда аялыңыздын жакын досу Россияда болуп калды. Сиздер үйлөнгөнүңүздөрдө аялыңыздын досу Россиядан келип, Кыргызстанга келип угуп атат ошону. Эгер ошондо үйлөнүп калыптыр деп ал сизге келет. Ошондо сиз аялыңыздын жакын досу менен таанышасыз да. Тиги Дастандын аял алганда аялын өзү жибербестен Дастан кошо барышы мүмкүн. Туурабы агай? Кайсы дени сау эркек аялынын мурдагы досу менен таанышып анан кобурашсын, сөйлөшсүн. Ой, молодец, Россиядан келип турсуң. Мына сенин жүргөн кызыңды мен алып алдым, мен келем чайышып кет дейинби мен оған. Эркектик мына бери караңыздар, бул жерден бир эле кыска эле сөз айтып коеюн. Маселе мына мироживотниктарды карап турсаңызчы, жакшы мына мироживотник эркектери мисалга ургачыларына башка эркектер жакындап турбайт. Сөйлөшпөйт дагы менен. Менин территорияма келип отта деп чөптү деп оттап турбайт. Сүзүп колап ар жака жөнөтөт. Кайсы сен эмне аялың энди өзүң менин ордума өзүңдү кой. Сен ошондой бир кыз менен жүрүп туруп алсаң, анан кийин анын досу Россиядан сен чай берет турбайсыңбы? Кел ишем, мурда кел. Жок, сиздин. Жок, мен сөзгө туура кошулбайм мен. Себеп дегенде сиздин аялыңыздын досу келип атса, ал экөө мурун кан дос болчу. Анан сиз ал досуң, аялыңыздын досу үйгө келип атса, сиз үйүңүздөн куа алабы эмеспи? Кыргызда кел демек бар, кет демек жок. Ал сенен ал чай ичет да кайра эле кетет ал деген. Ал аялыңыздын досу. Сиз аялыңызды сыйлаган үчүн аялыңыздын досу менен сиз кобурашып чай ичесиз. Сөзүң жакшы экен, кан достугу келип алып анан кийин аялыңа чай куйдуруп берип анан. Жигиттер. Чындыгында Кыргызда бир кеп бар, тең менен тезек кабымен деп. Мен чындыгында эгер мен кийин үйлөнсөм, мен аялымды мейлі жардамга чакырбай эле койсун, бирок мен аялымды бир эркек досу чалып бүгүн ушундай мейлі жумушка чакырбай эле коюн, бүгүн тоого барып эс алып келбейли, бир аз тоо десе, мен мисалы бул кандай акыбалда калат да, мисалы эркек күйөөсү кандай акыбалда калат. Бул чындыгында туура эмес нерсе деп ойлойм. Жакшы. Мындай да, бул жерден эгерде ошол менин келинчегимдин досунун акыл эси ордунда болсо, эгер ошол менин келинчегим турмушка чыкканын биле турган болсо, кой мунун жолдошу бар, мунун ортосунда ажыраштык болуп кетпесин деп, эгер акыл эси ордунда болсо, ошол менин келинчегимдин досу өзү деле чалбайт. Мына урматтуу жаштар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эми жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Бүгүн урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен азын оолак ушул убакытта бул теманын аягына чыгыш дагы өтө кыйын. Ошондой болсо дагы жараткан берген ушул убакытта биз жыйынтыктайбыз. Кыз менен жигит дос болобу деген биз эки эле суроо узаттык жаштарга жана конокторго. Андыктан анда коноктор, урматтуу жаштар, жыйынтыктап берсеңер, биз ушул жаштарды уктуңуздар, урматтуу коноктор. Канаттандыңарбы, канаттанган жоксуңарбы? Эмне кыласыңар, эми кандай кылабыз? Айрым биздин карындашыбыз бүгүн теле берүүдөн кийин өзүнүн оюнан кайтты. Мен оюм мындай да, жаатан бери ушул жердеги достор барыңыздар ыйман деп атасыздар да, эми ыйманды айтайык да. Негизи Алла таалам эркек болуп жаралгандан кийин, аял болуп жаралгандан кийин, эркектин аял болгон кызыгуусу бул табигый нерсе деген да. Аял эркекти көргөндө, эркек аялды көргөндө сөзсүз возбуждение болот да. Анан силер каяктагы ыйманды айтып атсаңар, силерде ыйман болсо, менде ыйман болсо. Анан кийин бир мамлекеттен акылдуу кишилер айткан экен. Эгерде силер бир мамлекетти басып алгыңар келсе, биринчи эркектерин карагыла. Эгерде ошол эркектер аялдарын кызганбаган эркек болсо, анда ал мамлекетти басып алыш оңой эле. Анткени ал өзүнүн үйүн куткара албаган эркек мамлекетти эч качан куткара албайт деген да. Бул жигит айтып кетти да, ошол кыз менен бала бири-бирин көргөндө возбуждение болуп кетет депчи. Ошол возбуждение кылбаш үчүн
ал бала менен кыздын өзүнөн орусча айтканда мындай талап болот да, экөө тең бири бирине мүмкүндүк бербей чогуу дос катары эле сүйлөшө турган болсо эч кандай андай болбойт бул жерде. Жок, бул жерде баарыбыз эле билебиз, жаштар, бул чындыкты силер моюңарга алыңар келбей жатыр да. Бул жердечи сүйлөшкөндө эч убакта возмущение болбойт. Адам бири-бирин мүмкүн 50 метрден көргөндө возмущение болот. Мүмкүн көрбөй жатып ойлогондо возмущение болот. Бул чындык. Ошо баладан сен аялыңды 11 жашында жөнөтүп коюп, сен ошол экөөнүн ортосунда ошондой иш болбосун да кепилдик бере аласыңбы? Бере аласыңбы? Мен кепилдик бере алам, мен жана да бир жолу кайталап айтып кеттим. Эгерде мен аялым өзүмдү түшүнүктүү болуп турган болсо, мен бар деп айта турган болсом дагы өзү барбайт да. Эч качан андай болбойт да. Эгерде сен аялыңа чейин сен түшүнүктүү болсоң, бар деп айтпайсың да. Жанагы пайгамбарыбыздын учурунда сахабалардын чогулушунда жанагы бир сахаба айтат да, менин дейт аялым жанымда кимиңерди көрүп калсам дейт, ошол заман силердин башыңарды чаап салам дейт да. Ошондо бир сахаба пайгамбарына барып, "Я пайгамбар" дейт, "Мухаммед" дейт, бир сахаба ошентип айтты дейт, "Эгерде кимдиңер мен жанымда аялым жанымда көрүп калсаңар, башыңарды чаап салам" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, "Сен таң калган жоксуң" дейт да. Жанагы сахаба айтат, "Я Расулалла, мен таң калдым" деген. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, "Мен дейт андан да көбүрөөк кысканам" дейт да. Ошол үчүн биз аялдарыбызды кысканыш керек. Мен бул жердеги балага ушундай жооп бермекмин. Негизи шариатта деле мындай караганда деле аял менен эркек жалгыз калганда сразу арасына шайтан кирет дейт. Ошол убакта сразу шайтан аларга васваса берип, мындай айтканда ар нерсени айтып, аларды туура эмес жолго алып барышы мүмкүн дос болсо деле. Ошон үчүн кыз менен эркек эч качан дос боло албайт. Жана катын деген негизи сөз бир аз грубий болсо деле, негизи түрктөрдө хатун деген сөз бар. Хатун деген жашын, катын. Өзүңдү жап деген сөз. Ошон үчүн мен кыздарга эң биринчи кайрыларым өзүңөрдү жапкыла. Эркектер менен өзүңөр эгер биринчи дос болбосоңор, эркектер силерге эч качан келбейт деп ойлойм. Рахмат, жаштар сүйлөсүн. Негизи бул жигиттерге айта кетерим да. Силер деген достук менен курбуларды эметип алмаштырып атасыңар да, айырбаштырып атасыңар да. Негизи достуктар деген бул досуң, сенин досуң дейт, бул сенин жарың дейт да. Силер деген бул достук, силер айтып аткан достуңар менен силердин жарыңар экөө бир эле болуп калды да. Ошондо силер кимди тандап атасыңар? Ошондо силер жакшылап өзүңөр ойлонуп туруп анан билсеңер деп сунуш келтирмекмин да силерге. Жакшы, азыр мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жыйынтыктайбыз. Кыска нуска 10 секундтан, Чындыгында кыз менен эркектин ортосунда эч кандай достук болбойт. Эгер адамдын ачка турса, жанында тамак турса, тамакты обязательно жегиси келет да. Эми жаның ушундай эле бир мул атын ким? Дастандын аялын түнкү саат 11-де, мейли күндүзгү саат 11-де, мейли жүрүп эс алып келейин, мурун кур белек деп, мына эчтип башка жакка барса деле чындыгында жакшы. Эркекке эч убакта жакшы ой келбейт. Бул орусда жакшы сөз бар, какой привет, такой ответ дейт. Мен бул эки балага тең жооп берип коеюн. Эгер мен аялым болуптур, түбөлүк дос болот, кан дос деп атасың, кандайча барбай коюш керек деп. Дос деген эгер кан дос боло турган болсо, бири-бирин мындай бардык мындай кыйынчылыктарда түшүнөт да. Эгер менин келинчегим ошол досуна түшүндүрүп коюш мүмкүн, менин жанымда жолдошум бар, мен бара албайм деп түшүндүрсө, любой эле келин аял түшүнөт да туурабы? Бара албайт эч. Дастан, мындай болуп атат да. Эгерде ошол келинчегиң кан дос болбой калсачы, эмне болот анан? Жок, түшүнөт да туурабы баары бир. Ким түшүнөт? Ошо досу, мисалы үчүн менин келинчегимдин досу менин келинчегим түшүнөт да туурабы? Мен сага бир суроо берейинчи. Карышкыр менен кой дос болобу? Карышкыр менен кой дос болбойт, бирок мындай. Эмнеге дос болбойт? Эми экөө карама каршы болуп калат да. Ак менен карадай эле. Карышкыр эми кой менен дос болсо, карышкыр жеп койбойбу койду? Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, анда жыйынтыктап калдык. Коноктор 20 секундтан. Эми мындайда бул жерден эртең бери какшап атканыбыздын маселеси бирөө эле. Бала менен кызды дос болобу, дос болбойбу деген. Биз бул жерден эң аяккы айта турган сөз бирөө эле. Кыздарды сактап калыш да биздин максатыбыз. Баланын жанына вообще кыздардын жакындашын өзү вообще шариатта тур эмес, харам да. Буну жакындадыңбы, балага жакындасаң, кыздар алданбагыла, балдарга жакындап. Однозначно кидать жетет да. Жалет. Бул балдар дос болот, эмне үчүн дос болот? Эмне эркек таппай калып туруп балдар дос болгонго? Эмне ата энеси менен дос болсун, эни карындаштары менен дос болсун, эмнеге бирөөдүн кызы менен дос болот экен? Жана бул жерде бир отона бир макал бар да. Арамза бука дейт. Ургач музоодун барып жанына эмнеге жатат? Музоо болсо, арамза бука эмнеге жатат? Ошондой эле кепте, эмне үчүн дос болосуң кыз менен балдар? Эмнеге дос болот дегенсиң? Жанагы сен айтып атасың, түнгү саат 12 деп жаман айтып атасыңдар, күндүз саат 12-де барса эмне болот дейт. Эмне айырмасы жок бунун, күндүзгү менен түнгүнүн айырмасы жок.
арамызда болып чакырдыбы, бирденеге чакырды, значит анын максаты башка. Ошондуктан таптакыр кыздар, мен сендерден өтүп суранам. Менин кыздарымдай кыздарсыңдар, менин даже кыздарымдан кичисиңдер. Таптакыр балдардын жанагы приманкасына алданбагылар, барбагылар. Анан кийин жанагы мына дастан энимге окшоп, бирөөгө аял болуп калсаңдар, досторың казыр бардыр. Анан кийин аял болуп калган убакта чакырса, телефондарыңды өзгөрткүлөр, ошо такыр жакындабагылар да барбагылар. Бүттү. Семья үй бүлө ош чырышуудан, чатакчуудан чыгат да. Ошондуктан Данияр мырза, жыйынтыкта. Биз батышка барып азыр атайын ушундай биздин жаштарыбызды, жаш балдарыбызды, жаш кыздарыбызды ушундай бузуп аткан акырын бузуп атышат да. Азыр мына мисал келтирип кетейин ошого далил катары. Мисал үчүн азыр силер Америкага барып суроо берсеңер да, эркек менен эркек үйлөнсө болобу деп суроо берсеңер, Америка, Голландияга барып суроо берсеңер, алар болот дешет да. Кыз менен кыз үйлөнсө болобу десеңер, алар болот дешет да. Анан кыз менен эркек дос болобу десең, алар албетте болот дейт да. 3 суроо берсеңер, ушундай. Алар 3 суроонун тең болот дейт. Эми бизге кыргыздарга келип, Кыргызстанга келип ушул суроону берели. Эркек менен эркек үйлөнсө болот деп биз не дейбиз? Болбойт дейбиз. Кыз менен кыз үйлөнсө не дейбиз? Болбойт дейбиз. Кыз менен эркек дос болсо болот десе биз болот деп атабыз көпчүлүгүбүз. Азыр мисалы теле көрүүчүлөр деле мен да башка жактарда жүрөм. Көбүнчө ошолор мисалы үчүн болот дешет да. Эми бул жерде эмне маселе турат? Мындайча айтканда, мына топчо боло турган болсо, эркек менен эркек үйлөнсө болобу десе, биз эмне дедик? Жок дедик. Кыз менен кыз үйлөнсө болобу десе, биз эмне дедик? Жок дедик. Эркек менен кыз үйлөнсө дос болсо болобу десе, биз эмне деп атабыз? Болот дедик. Значит, мынагы бир топчу чечилди да ужачы. Эми мынагы калды да. Эми Кудай сактасын, биз кандайдыр бир жыл өткөндөн кийин мындай болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү ошол жаштар сүйлөсүн передачасы, бүгүнкү талкуулай турган темабыз эркек менен эркек үйлөнсө болобу, же болбосо аял менен аял үйлөнсө болобу деген темада талкуулап калышы мүмкүнбүз. Анткени ошого жакындап калдык. Анткени мынагы шаг уже атталды. То есть эркектер менен кыздарды уже дос кылып койдук. Эми эркектер менен эркектерди, аялдар менен аялдарды үйлөнтүп коюш мүмкүн. Анткени ошол акырындан кетип атат да. Өзү эркек менен эркектин ортосунда дуал болот, аял менен аялдын ортосунда дуал болот, алар үйлөнүшпөйт бири-бири менен. Эркек менен кыздын ортосунда дуал болот, алар эч качан дос боло албайт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, шариатта айтылган, ошо бейиште жазылып турат дейт, эшигиңде 2 жазып ал дейт, ошонун бирөөсү өзүнүн жакындарын кызганбаган эркек бейишке кирбейт дейт. Мындайча айтканда, даюска бейиш арам дейт. Даюс деген бул өзүнүн энесин, аялын, апаларын, карындаштарын кызганбаган эркектер да. Бул экинчи маселе да. Ошон үчүн биз өзүбүз кызганышыбыз керек. Жана дагы хадис бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ким эркек менен же эркек аял жалгыз калса дейт, үчүнчүсү албетте шайтан болот дейт да. Ошон үчүн эркек менен жалгыз калбаш керек. Эгер жалгыз калсак, үчүнчүсү албетте шайтан болот, алар эмне кылат? Бири-бирине жана жаман ойлор салып, жаман иштерге алып барышы мүмкүн. Бизде орусча айтканда тескерисинче ошол үчүнчү кишини болуш талап кылат шарият. Үчүнчү киши болсун дейт. Себеби эркек киши экөө калбасын дейт. Бизде болсо орусча макал менен третий лишний деп третийди атайын чыгарып коет да. Өзү ошо третий лишний эмес, третий обязательно отуруш керек. Что экөө жаман иш кылып койбош үчүн, жаман амалдар кылып койбош үчүн. Ошол себептен акырында айта турган сөзүм ошол бул жерде акырын ушинтип бизди жаштарыбызды бузуп атат. Эркек менен ушинтип кыздарды жана достоштуруп, анан кийин ошол достоштуруп бүткөндөн кийин анан кийин аялдар менен аялдарды, эркектер менен эркектерди үйлөнтүп баштайт да. Кудай сактасын, ошон үчүн биз ушул нерсеге башынан бөгөт коюш керек. Кыздарга айтат элем, ошол эркектердин жанына такыр жолобогула. Алла таалам ошо биздин кыздарыбызга ыйман берсин. Эркектерибизге болсо атайын ушундай сапаттарды насип кылсын, эркектикиндей өзүлөрүнүн карындаштарын, эжелерин коргой турган, кордобой турган, коргой турган. Биз болсо азыр кордоп калдык да, коргой элечи. Ошо акыркы сөзүм ошол. Алла разы болсун. Эми бүгүнкү ошол теле берүү аябагандай жакшы болду. Бөлөктөргө билбейм, мага аябагандай жакты ушул теманы талкуулаганыбыз бүгүнкү. Ошону менен бирге баарыбыз ынтымактуу бололу, өмүрлүү бололу. Жана акыркы сөзүм бул: сындашкан достордон болбой, сырдашкан достордон болуп жүрө берели. Азыр байке сиздин сөзүңүзгө мисал келтирип кетсем, эркек киши менен кыз дос болбойт дейсиз. Сиз көчөгө чыгып, мисал кылып бир жаш мырзадан сен кыздардан досуң барбы деп сурап көрсөңүз, обязательно айтат бар деп. Ошондуктан болот дос.
Мен бул эки жигитке тең кошулбайм. Мен эки агайга кошулуп кетмекчимин. Анткени бул эки кыз менен жигит эч убакта дос боло албайт. Себеби экөө эки башка дүйнөдө жаратылган да, Кудайым экөөнү эки башка жаратылган. Төмөндө бул жерде эжелер айтып кеткендей, жана кыз менен жигит экөө жалгыз калса, экөөнүн ортосунда шайтан ойноп турат деген сөзгө толук кошулам. Жана ошондой эле бул жерде жигиттерге айтып кетмекчимин, кыздарды мындай сыйлап, кызганып дегендей, кызганып десе аша чаап кетпейли, мындай кыз менен жигиттин ортосунда толук дос болот деп айта албайм да. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кыздын кыздайы, кыштын кыштайы болгон жакшы депчи. Ошондуктан кыздар кыздардай бололу, жигиттер жигиттердей болуп, дос деген сөздүн маанисин жакшы түшүнүп, досту туура тандайлы демекчимин мен. Мен бул жердеги баардык кыздарга айткым келет, жана бул теле көрүүчүлөрдүн баарына айткым келет, что биз Кудай кааласа келечекте Кыргызстандын кыздарыны илгерки энелери сыяктуу ыймандуу кыз кылууга аракет кылып жатабыз. Кудай кааласа бул нерсе болот деп ойлойм. Кыздардын баардыгына ыйман, балдарга болсо намыс каалайт элем. Мынандай урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жыйынтыктап калдык, Кудай буйруса. Азыр биз сиздер өзүңүздөр көргөндөй, балким чечимди өзүңүздөр чыгарасыздар. Жаштар сүйлөдү. Жаштар жүрөгүндө болгон кандай, өзү ой толгоосу кандай болсо, ошону сиздерге колунан келишинче сүйлөп беришти. Ар кимдин деңгээли өзүнө жараша. Балким бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Пайгамбарыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деген. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки ийгиликтүү ишембиден жолугушканга чейин, assalomu alaykum.